жерге алып келип берген сиздерге чоң рахмат. Мисалы үчүн менин коомумдагы балдар ушундай үйүнөн ушундай бут кийимдерди жасашып, биз бар чүпөрөктөрдү тигип, бири-бирибизге подарка, белек катары берип, ошондой кылып атканыбызда, анан бул жерге келип калсам эле, ушундай окуу проекти келип калды дейт, анан мен ошо кызыгып, ушул жерге кирип калдым да окуп атам азыр. Анан мындан менин күткөнүм, бул проекттин негизинде күткөнүм, менин аркамдагы, менин коомумдагы жана Нарын областында ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар өздөрүнүн бут кийимдерин өздөрү тигип кийгенге, өздөрүнө жардам бергенге бир чоң жардам болот да бул. Не только мага эмес, мен ушу баягы мурдатан баягы кичинеден баягы немеси бар дейм. Билишет да кичинеден тиккенди, мына жакка жана эми ошол электиди баягы кеңейтип, түшүнүгүмдү берип, мен бияктан окуп барганда аларга айтып, алар да оойтуп кеңейтишип, ушундай иштеп кете алабыз. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, мүмкүнчүлүгү чектелбей ушундай сиздерге окшогон адамдардын аркасы менен дагы колго кошуп, өздөрүнүн тең укуктарын колдой алат деген ишенимдемин да. Не только бул жерден баягы үйрөнүп кетип, анан мен бул жерде таштап салбайм, бул бизге бир чоң кубаныч алып келип атат, келечектеги жолубузду ачып берип атат деп айтып кетсем болот го. Кандай десем, мына эми мисалы үчүн жаңы келгенден баштап ушул сабакта ушундай кызыктуу, ушундай убакытты кандай өткөрүнгө керексе белгисиз мындай убакыт учуп кетип атат да, бат-баттан убакыт өтүп кетип атат да, аябай кызыктуу, ушундай жакшы өтүп атат да сабактары. Эми баарыбыздарга ушундай келечектеги сиздердин проекттин келечектеги ийгиликтерин каалайм. Биз дагы ушу жакшынакай окуп, ушундагы максаттарыбыз ишке ашсын. Баарыбыз тең ушул ойдон таштап салбай, өзүбүздүн жоро жолдошторубузга, аркабыздагы адамдарыбызга ушул жайынтууга өзүбүз метод алалым. Ушул проекттин алып келип, ушул колдоп аткан сиздерге да чоң рахмат. Милдеттүү алкыштар болсун, Аллах таала ыраазычылыктар болсун. Аты жөнүңүз? Нарын областынан Үй Шоласы коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Эгинбаева Кайкен. Рахмат.